Кыргызстанда акыркы күндөрү 4 жана 5 балдан ашкан жер титирөөлөр күн алыс катталып жатат. Мунун себеби эмнеде? Биз бүгүн жер титирөөлөрдү изилдеген илимий мекемеге бул суроолорго жооп издеп келдик. Султан, саламатсызбы? Акыркы күндөрү 5 жана 4 балдан ашкан жер титирөөлөр күн алыс катталып атат. Күнүнө 2 жолу 5 балдан ашкан жер титирөө Талас облусуна катталды. Бул мындай кооптонууга негиз барбы? 5 балдык жер титирөө бул Талас облусунда катталган. Бул негизги эпицентр Казакстан тарапта болгон. Таласта Көпүрө базар деген айылында болгон да. Бул негизи кооптонууга негиз жок. Бул аз гана зыян учурай турган жер титирөө болуп саналат. Күнүнө мисалы үчүн жер титирөө катталып турат, биз аны сезбейбиз деп айтып жүрүшөт да, окумуштуулар. Бирок ал 3 балл, 2 балдын тегерегинде болушу мүмкүн. Ал эми 5 балл деген биз кооптонуп турабыз да, ошон үчүн сизге келдик да, илимий кызматкер катарычы. 5 балдык жер титирөөнү негизги кооптонуу үчүн эпицентр кайсы жерде жайгашкан. Ошого тиешелүү болот да. Негизи жыш жайгашкан жерде боло турган болсо, бир аз кооптонууга негиз бар да. Себеби бир жыш жайгашкан аймактын жанында жер титирөө каттала турган болсо, зыяны учурашы мүмкүн, дубалдарда жаракалар кетиши мүмкүн. Ошол эле мисал алсак, Көпүрө базар айылы эпицентрден 16 километр аралыкта жайгашкан. Интернеттен көрсөз керек, видеолорду. Ошол жакта канча бир нече үйдүн дубалдары жаракка кетип зыян учураган да. Буга чейин 5 балдык мындай жер титирөөлөр бир күндүн ичинде кайра катталган эмес да. Ошонусу мен кооптуу дейм да. Сиздер илимий кызматкер катары бул такыр кооптонууга негиз жок деп айтып атасызбы? Негизги жер титирөө 5 балл болгон. Анан экинчиси автошок, ал 5 балга чейинки болгон. Анын күчү азыраак. Ал 5 баллык 2 жолу кайталанышы мүмкүн эмес да. Бир жерде жер титирөө магнитудасы бирдей болгон 2 жер титирөө мүмкүн эмес. Бизде Кыргызстанда негизи прогноздор кандай, божомолдор кандай? Earthquake alert system деген бул мини сейсмограф орнотулган телефондордо. Бул жер титирөө болгон жерде алыс, мисалы жер титирөө болгон жерден баштап анын күчү таралышына, толкундун таралышына бир нече секунд кетет да. Жер титирөө болгондон кийин телефонго оповещениялар келет, ал болгондон кийин телефонго оповещение келет. Чтоб адамдар ошо бир 2-3 секундтун ичинде реакция кылып коюш үчүн. Ал алдын ала жер титирөө болгондон алдында келбейт, а болгондон кийин келет бул оповещение. Бизде могул Таласта болгон жер титирөөдө алдын ала келди да. Ошону кандай түшүнөт? Жок, алдын ала келбейт. Бизге жетиш үчүн да бир секунд убакыттар болот да. Бул жер титирөө Казакстанда катталды. Катталганда бул телефон фиксировать этти. Анан автоматически ошону баарына таратты. Жибек, сиз мына 10 жылдан бери жер титирөөнү изилдеген адис экенсиз, илимий кызматкер экенсиз. Анан менде бир суроо бар да, 1911 жылы кеминде катуу жер титирөө, зилзала болгон, негизи анализ барбы, ушундай зилзалалар канча жылда кайталанып турат? Ооба, туура айтып атасыз. 1911 жылы Кеминде катуу катастрофалык жер титирөө катталган. Кемин өзү Чүй өрөөнүндө жайгашкан да. Чүй өрөөнү Кыргызстандын түндүк тарабында жайгашкан. Негизи эле, эгерде тарыхты карап келсек, акыркы 100 жылдын ичинде 15 чакты же болбосо 15тен ашуун катастрофалык жер титирөөнүн баары түндүк тарапта, анан кийин анча-мынчасы түштүк аймагында болгон да, 14. Бул абдан көп 100 жылдын ичиндечи. Кыргызстан ошон үчүн сейсмикалык активдүү регион деп эсептелинет да, мындайча айтканда. Эмне үчүн деген суроо жаралат керек. Анткени бизде биздин окумуштуулардын баягы негизи эле геология өзү түптөлүп келгенден бери, доказательстволордон бери 300дөн ашуун бизде жаракалар бар экенин аныктаган. Бизде ошол карта бар. Жарака деген эмнени түшүндүрөт? Жарака деген чоң плитага бөлүнөт да жерчи. Андан кийин чоң плита анын арасынан майда плиталарга бөлүнөт да. Анан кийин ошо эки
плита же болбосо микроплитанын кагылышуусунда бир чыңалуу напряжение пайда болот. Анан кийин ошол бир өзүнүн мөөнөтүнө саатына жетип келгенде ошол энергияны чыгарат. Ошол жер титирөө. Биз ошондой бир чоң эки бир тирешүүнүн ортосунда жайгашканбыз да. Кыргызстан ошондой да. Тарим плитасы, биягында казак щити бар. Анан кийин ошол эки чоң плита кагышкандын ортосунан ушундай тоолор негизи өзү жаралган да. Бул тоолор 5 күндүк же бир 10 жылдык, 100 жылдык эмес да. Бул канча миллиондогон жылдар бою калыптанып, ошол кагылышуудан жаралып, анан кийин тоолор өскөн да. Тоолор өсөт, жер түрүү деп айтабыз го. Ошол жаракалар ошондон пайда болгон да. Ошондой жаракадан биздин Кыргызстанда 300дөн ашуун жарака бар. Мындайча айтканда, Кыргызстандын үстү баягы жаракалардын үстүндө жашайбыз да. Анан кийин биз коптонуп атпайбызбы? Ооба, туура, коптонуш керек. Коптонгондо эмне биз алдын ала айтпайсыңар силер, анан биз билбей калдык деген эле көп суроолор көп угам да мен өзүм эмемдечи. Анан алдын алыш үчүн эмне кылыш керек? Сейсмологдор эртең жер титирейт десе, каяка качасыңар? Эч жака кача албайсыңар да, титирейт да баары бир ал жер. Үйгө кирбей коюшкандан мурда деле ошол үйдү жанагы мен строительный норма деп айтпадым, курулуш нормаларын сактап, коопсуздукту сактап, качественно үйдү бышык салыш керек. Мекемелерди, мондай өнөр жай, ишканаларды, стратегический объекттер бар да бизде дагы, например, ГЭС, ТЭЦ дегендер бар. Ошонун баардыгын 9 балл же болбосо 9 балдан ашыкка чыдагандай кылып салыш керек. Японияда, например, андай бизде бир жылда көп болсо 2-3 жолу сезебиз го мындай. Анан чуркап дүрбөп калабыз. Жер титирип атат депчи. Японияда андай жер титирөөнү күнүгө башынан өткөрөт японецтер. Бирок алар даяр ошого. Бул ар жагында турган чоң көрүнүп атасыңар, өзү эмелер, компоненттер аябай чоң болуп атат. Бул приборлор мурун аналогдук станция болгон Кыргызстанда. Анан 91-жылдан баштап америкалык бир фонд аркылуу акырындан цифровойго санариптикке өтө баштаганбыз. Аналогдук деген эмнени түшүндүрөт? Аналогдук деген мына могул кара турбайбы тоголок. Ушул цилиндрге кагаздар оролгон, ошо кагазга анан кийин ал да бир жөн эле кагаз эмес, ал да башкача кагаз болгон. Ошого жер титирегенде анан кийин могул кыймылдап бул прибор сезип, анан кийин жазган. Мындай силер көрөсүңөр, интернеттен деле көрүп жүрөсүңөр го, ошондой сүрөттөр. Ошону анан кийин башка специалисттер ошо кагаздын баарын чогултуп келип, бюллетень деп коебуз. Бюллетендин баарын чогултуп келип, анан мондай чоң жарыктын астына коюп алып, аны атайын өлчөп, ошонун саатын, убактысын, күчүн, ошол кайсы жерде болгондугун баарын аныктап, анда аябай көп иштечи кишилер, специалисттер көп, анткени жумуш өзү көп болчу. Элестетиңиз, ар бир бюллетенди бирден специалист кармап, ар бирин ошонун баарын аныктап, жазып чыгыш эмне деген чоң жумуш болгон. Азыр болсо анын баары модернизация болуп отуруп, санарипке өтүп, мондай кичинекей эле ушундай эле жабдуулар болуп калган. Булардын сезген, кандай десем, чувствительность, сезгенүүсү аябай чоң болгондуктан булар айтып атпаймынбы, жанагындай чоң бир катуу машина өтүп кетсе, же болбосо көлдүн толкунун деле жаза берет булар. Анан ошо шумдан, шум менен жер титирөөнүн айырмасын айырмалап, ошондон тазалап, анан атайын эмелер бар, программалар түзүлгөн. Биринчи атайын программа бул онлайн түшөт да, интернет аркылуу байланышта бул станция менен биздин центр биякта бар. Ошо экөөнүн ортосунда интернет байланыш турат. Моментально жер титирөө, катуураак сезилерлик жер титирөө болсо, атайын сигнал берилет. Анда срочник деп коебуз, тез кабарлайт эң биринчи МЧСка, андан кийин СМИ, жана биз баягы руководствого берет. Ошол специалисттер тез аранын ичинде ошону так, анан кээде бизде эме чыгып кетет, баягы эмне үчүн кечке азыр айта алган, азыр баттыраак айтпайсыңарбы депчи. Анткени станциялар ар кайсы жакта жайгашкандыктан, баягы эпицентрди кичине эме менен көрсөтүп коюш мүмкүн да, погрешность менен. Ошону тактайт, ручной тактайт уже.
То есть программа көрсөтө бериши мүмкүн могул жерде депчи, бирок биздин специалисттер аны баягы тактап туруп, анан кийин окончательно бир так маалыматты берет. Например, кайталанабы деген суроо мындай жооп берем да, мен өзүмдүн окумуш катары түшүнүгүм боюнча жооп берейинчи. Кайталанат деген өзү эмне? Артынан кайра жер титиреп кетеби, же болбосо андан да күчтүү жер титиреп ойгонуп кетиши мүмкүнбү, же жок, мындай да. Өткөндө мынакей 28 мартта түндө 4:42-де талчоктон мен өзүм ойгондум чынында. Ошо күнкүн айтайынчы, 4:42-де титиреди. Ал эми бир эле мынтип талчок кылып коюп токтоп калбайт да. Айтып атпаймынбы, энергия чыгат деп. Энергия чыгып, эмне болот? Жана ташты деле суга ыргытсак, мынтип барып тарап барып жок болуп кетип атпайбы? Бул дагы жер титирөө өзү ошентип успокаиваться этет да. То есть ооба, эпицентрдин өзүндө магнитудасы, например, 7 болсо, ал акырындап отуруп, энергиясы тарап акырындап отуруп, ал деген айлар бою ошентип тарашы мүмкүн, вибрация болуп акырындан кете берет да. Например, жана 92-жылы деле жер титирегенде бизде запистер бар азыр эмеде, архивде. Почти 1 жылга чейин авторшок катталган. Мына сиздер көрүп турган монитордо мына Кыргызстанда реалдуу режимде азыр жердин мындай силкинүүсү кандай болуп атат, кайсыл жерде мындай тынчтык, кайсыл жерде силкинүү болуп атат, бүт көрүнүп турат экен да. Анан мынтип фиксировать этип, канча авторшок болду, канча жолу артынан толкундар болду, ошону жазып турушат экен. Бул биздин институтка тиешелүү жер, жер титирөөлөрдү обработка кылган биздин, тоорусу айтканда, центр информационных данных деп. Бул жакка ошол азыр Кыргызстанда канча жер титирөө болуп атат, чыгып атабы? Бул жерде мисалы биздин станциялардын сейсмограммасы көрсөтүлүп турат монитордо. Кайсы бир жерде жер титирөө боло турган болсо, ошол монитордон көрүшөт. Булар ошо сейсмограмманы обработчиктери ошо болгон жер титирөөнү анализдеп, ар бир станцияныкын жазып отурушат экен, мына 28 март дейт, как раз ошол Таластагы болгон жер титирөөдү изилдеп атышкан экен, Ооба, Султан, 1911-жылы жер титирөө катталган дебедикпи, жана айтпадыкпы? Анан ошондой зилзалалар канча убакытта кайталанып турушу мүмкүн? Ушундай болжомолдор барбы, анализ барбы? Негизи практикада бар, жер титирөөлөр кайталанып турат. Мисалы алсак, 92-жылы болгон Сусамырда жер титирөө катталгандан кийин көп окумуштуулар барып иш жүргүзгөн. Ошол жерде активдүү разломдордун изилдеп, ошол жерде канча жер титирөө, тарыхый жер титирөө болгонун аныкташканда, мисалы биздин окумуштуулардын негизинде ошол жакта 3 тарыхый жер титирөө болгон да. Бул 3000 жыл мурун, 5000 жыл мурун, анан акыркысы 92-жыл мурун болгон жер титирөө. Демек Кыргызстанда ар бир 3000 жылда ушундай зилзалалар катталып турушу мүмкүн экен. 3000, 5000 жыл аралыкта, кээ бир жерлерде 1000 жыл, 2000 жыл болсо, ар бир жерде ар кандай да, бирок кайталанышы болушу мүмкүн деген ошондой божомолдор бар.